Дал ушундай өзгөчө жагымдуу чыгармадан кийин кайрадан эле эфирибизди алга карай улантмакчыбыз. Бүгүн биздин студияга өзгөчө коногубуз дагы келип жетти. Чындыгында азыркы учурда коногубузду жакшы тааныштырайын. Жана ошондой эле сиздер дагы телеэкранга жакын олтуруңуздар. Учурда Мисс Бишкек 2020, Мисс Кыргызстан 2021 жана ошондой эле Аалам сулуусу 2022 сынагына Кыргызстандын атынан катышып келген Ботаярова Алтынай, саламатсызбы? Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Сонун, рахмат. Алгач эле ушул образыңыз аябаганда өзгөчөсүгө жарашып турат, чындыгында. Мисс Кыргызстан 2021 намын алдыңыз, андан соң эле жакында 2022 жылда Аалам сулуусуна дагы барып катышып келдиңиз. Келиңиз ошол туурасында маек курсак. Алгач кантип сынакка катышып калдыңыз? Ал жака виза алуу дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Ошол туурасында маек куралы. 2020 жылы Мисс Бишкекке катышканда мага Мисс Мира сынагына лицензия берилген. Бирок мен Аалам сулуусуна барам деп чечтим. 2021 жылы Мисс Кыргызстан болуп, андан соң Аалам сулуусуна бардым. Приглашенияны августта алдым, лицензияны. Андан соң визага даярданып баштадык. Визаны мен эле алдым, апам алган жок, ошондуктан өзүм жалгыз бардым. Демек, Аалам сулуусу 2022 сынагына эч кимдин коштоосу жок, өзүңүз жалгыз бардыңыз. Чындыгында бул негизи абдан кыйын болсо керек. Алгач эле ошол Кыргызстандан чыгып кеттиңиз, ошол жактагы окуялардан баштасак. Өзүңүз ушунча толтура чемодандарыңыз менен кантип мындай жетише алдыңыз? Бал жактан ким күтүп алды? Кандай кыйынчылыктар болду? Бияктан 4 чемоданды алып кеттим. Өзүңүз жалгыз. Андан соң Турцияга жеттим. Турцияда 7 саат отурмакмын, бирок 30 мүнөттүн ичинде башка самолетко отур деп айтышты. Анткени ошол жерден туугандарыма, жакындарыма мен учуп жатам деп жазган жокмун. Анткени убакыт болгон жок. Андан соң связь болгон жок. Бияктан кабатыр болуптур. Эмне болду, жоголуп кеттиби? Америкага жеткенде сен 18 жаштасың, 4 чемодан менен келдиң, биякта нелегально каласың деп кичине проблемалар болду. Бирок 1,5 сааттан кийин кайра регистрацияга кое беришти. Жакшы. Негизи эле ушул Аалам периси сынагына, Аалам сулуусу сынагына Кыргызстандын атынан өзүңүз жалгыз катышып жатканда кандайдыр бир аябагандай жоопкерчилик мойнуңузга илинет. Анан ал жака багыдай образдарды тандоодагы бир топ мындай бир канча айдын ичинде жасалбай, мындай көп убакыттын ичинде тандасаңыздар керек. Образдарыңызды ким менен тандадыңыздар? Апам менен. Баарын апам жанында 3 ай бою даярдандык, түнү күнү менен. Ар бир образга өзүмдүн кичинекей жан дүйнөмдү коштум. Ар бир образым мындай смысл эме жеткени кылганбыз. Ошондуктан 3 ай бою даярдандык, апам жанында болду. Жакшы. Азыркы учурда баягы көпчүлүктүн эле оюнда, көпчүлүктүн баягы талкуусунда болуп жаткан көйнөгүңүз тууралуу да сүйлөшөлү. Негизи чындыгында мен ошол маанини бергендегиңиз мен үчүн дагы негизи жакшы эле мындай жакшы түшүнүктүү болдум, аябагандай кубанычта болдум. Чындыгында мисалы айрым бирөөлөр туура эмес түшүнүп дагы жатышыптыр. Бирок бул ошол сиздин баягы ушуга чейинки берип келген интервьюларыңыздан дагы көрүп калдым. Аябагандай мындай туура эле маанини түшүндүрүпсүз. Деги эле мисалы ошол образды тандоо сиз үчүн мындай жан дүйнөңүзгө аябагандай жаккандыгын мен мындай байкадым да. Апаңыз менен дагы тандап калыптырсыз. Эмне деп кеңештиңиздер? Кантип ушул таянакка келдиңиздер? Бул сулуулук сынак, ошондуктан дүйнө жүзү бүт баары көрөт. Ошондуктан биз мындай дүйнө жүзүндөгү проблеманы көтөрөлүк дедик. Аялдардын үстүндө зомбулук бул азыр биринчи орунда деп ойлойм, дүйнө жүзү бою. Ошондуктан бул сулуулар сынагы, аялдардын сынагы, ошондуктан ушул теманы көтөрөйүн деп чечтим. Негизи ал жака 87 мамлекет, 84 мамлекет катышыптыр. Анан ошончо сулуунун арасынан, ошончо мамлекеттин атынан катышып жаткан кыздардын арасынан ошол жакын барьер дос болуп калат эмессиңби? Ошолордун ичинен кайсыл мамлекеттин кызы менен жакын, курбу, дос, курдаш болуп калдыңыз? Мен Мисс Россия менен жашадым. Чогуу, Ооба, Мисс Бахрейн менен жакшы сүйлөшүп калдык. Анткени экөөбүздү
Новоорлеанды калтырып койду. Бир күн экөөбүз болдук. Андан соң көбүсү айткан, мисс Елена, мен кандай мамиледесиң? Биз жакшы мамиледебиз. Анткени бир этажда жашаганбыз. Биринчи күнү экөөбүз лифтте таанышып, андан соң сүйлөшүп калганбыз. Ошол мен аябай кубанычтасың. Ошол кызыктуу деп аябай сүйүндүм. Мен реакциямды көрсө керек. Көрдүк, ошондо реакцияңызды чынында көрүп кубандык. Негизи ошол баягы ар бир эле мамлекет ушундай бир чоң сынактарга катышканда сөзсүз түрдө өзүңө кандайдыр бир жаңы нерселерди үйрөнөсүң да. Ошол 84 мамлекет катышкан соолук сынакта кайсыл бир мамлекеттин адабияты болсунбу, маданияты, тарыхы жагынан кайсыл өлкө сиздин мындай эсиңизде калды? Биз завтрак, обед ужинда баарыбыз бир отурганбыз. Ошол учурда ар кандай темаларды сүйлөштүк. Ар бир кыз өзүнүн мамлекетинин кандай салттары бар экенин айтып берди, бирок көп нерсени жаңыны билдим. Ооба, мисалы чындыгында эле ошол баягы чогуу олтуруп тамактанып калдык деп калдыңыз. Көбүнчө кайсыл темаларда сүйлөшүп жаттыңыздар? Ушундай акылдуу бир кыздар экен. Ошол жерде отуруп ар кандай тема, дүйнө жүзүндө кандай проблемалар бар, конкурстан кийин кандай эмне кылабыз, биригип бир нерсе ачкыбыз келди. Ошондон соң көп бир чечимге келдик. Кудай буйрса, жайында 2 катышуучу бизге келет. Кыргызстанга келет. Сонун. Мисалы азыр ошончо баягы Кыргызстандын атынан катышып, ошол 84 мамлекеттин арасынан анан көбүнчө эмнелерге басым жасадыңыз? Кыргызстандын эмнелерин көрсөткүңүз келди? Кыргызстандын природасын көрсөттүм, видеоролик жасадым. Репетицияларга биздин улуттук кийимдерди, улуттук сөйкөлөрдү кийип көрсөттүм. Жакшы. Анан ал жакта эми баягы ошол катышуу учурунда подиумга чыкканда кандайдыр бир толкундануу сезимдер болуп жатса керек. Ошондо сезимдер менен бөлүшсөңүз. Албетте, 13 жылдан бери ушул сынакка умтулуп келгеним, сахнага чыгарда ушул күнгө жеттимби деп ишене албай койдум, бирок чыгып жатканда ушул жерде бүт кыргыз элим отурат деп чыктым. Анткени элимдин колдоосу эң күчтүү колдоо деп ойлойм. Ооба, бул жака келгениңизде дагы өзгөчө шаң менен окшойт. Анан көзүңүзгө да жаш алып, аябай башкача эмоциялар болду. Негизи ошол айтып койдум эмеспи, кыргыздарда негизи эле ушундай бир ийгиликтердин башаты болуш үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир кыйынчылыктарды басып өтөсүң депчи. Анан ошол даярдык учурунда кандай кыйынчылыктар болду сизде? Ар кандай кыйынчылыктар болду, бирок апам жанында болду. Бирок мен азыр негатив айткым келбейт. Бул өттү. Виза менен кичине проблема болду. Көйнөктөрдү кандай смысл менен жеткирели деп күнү түнү менен иштеп ошолорду ойлонуп. Ооба. Азыр алдыга кандай пландарыңыз бар? Кандай пландарды коюп, өзгөчө бир эмненин үстүнөн чыксам деп жатасыз? Азырынча мен Аутсада окуйм, 3-чү курста. Колледжде приложение создавать этебиз. Андан соң өзүмө благотворительный фонд ачкым келет. Анткени азыр дүйнө жүзү бою тааныштарым бар. Ар мамлекеттен кандай аппаратура керек, биздеги жок. Балдар үйүнө жардам берем деп, азырынча ошого даярданып жатам. Жакшы. Негизи ушул мисалы ушундай нерселерди ойлонуп, анан айрым бир учурда ушундай баягы чарчап калат эмеспи адам дагычы. Мисалы кичинекей эле бир публикага чыксаң, адамдын баягы көзү тиет, өзгөчө сөздөр болот. Ушундай учурларда мисалы азыр дагы Аллам соолуусу сынагына катышып келдиңиз. Келгенден бери эмне менен эс алып атасыз, кантип эс алып атасыз өзүңүздү? Анткени адам баягы ушундай жоопкерчиликтүү нерсени алгандан кийин аябай баягы моралдык жактан чарчап калат эмеспи? Мен көз тийгенге ишенем. Ишенесизби? Ишенем. Аябай корком, бирок молдого барып, окутуп, бир жумада бир барам. Анткени көз тийген бул эң жаман деп ойлойм. Анткени адам алсыз болуп калат, ар кандай ситуациялар болуп калат. 3 ай бою күнү түнү менен даярданып, келгенден кийин 3 сутка учуп келдим. Эс алдым, уктадым, бирок азыр жумушка чыктым.
Жакшы. Азыр эмне менен алексиз? Азыр съемкаларым болуп жатат. Колледжге сабакка барам. Андан соң досторум менен жолугушам. Анткени 3 ай бою жолугушкан эмесмин, убактым жок болчу. Азыр ошо менен элекмин. Алгач эле ошол биринчи баягы келгенде баардык внимание өзүңө болуп калат эмеспи? Мисалы, азыр эми көчөдө баратсаң деле, ой, Алтынай Батарова дегендер болсо керек, аябай, э? Ооба, воскресенье спортивка менен чыгам. Анткени спортивка жан дүйнөмө жакын. Съемкаларга гана мындай парадный чыгам. Эл ойлосо керек бул жашоодо. Бирок ар бир адамбыз. Жөнөкөй жашоодо жөнөкөй кийинип жүргөн мага жагат. Жакшы. Көбүнчө мисалы ошол социалдык тармактардагы баракчаңыздан байкап калдык. Баягы ат үстүндөгү спорттун түрү сизге аябай жагат экен. Демек, атка жакынсыз. Ооба, атка жакын. Мисалы, канча айда барасызбы же жума сайын барып ат минип турасызбы? Мен даярдык башталганга чейин конный спортко жазылгам. Барып баштагам, бирок азыр кайра жазылам, анткени даярдык убагында бош болуп калгам. Мисалы, ошол конный спортко барганда мындай башка спорттун түрү менен эмнеси менен айырмаланат экен? Сиздин мындай сизге эмнеси менен жакын болду? Ат жан дүйнөмө жакын. Айткандай, Аллахтын жакын жаныбары ат. Ошондон соң мындай өзгөчө бир сезим. Жан дүйнөңүзгө жакын. Ооба, жан дүйнөмө жакын. Аттын жыты мага аябай жагат. Бирок кичинекейсимдин аллергиясы бар атка. Ошол кичине проблема. Бирок ат жан дүйнөмө жакын. Ооба, негизи эле баягы ат өзү дагы баягы адамдын мүнөзүндөй болот го. Мисалы, айрым бир учурда ушундай сырыңызды бирөөгө айткыңыз келип калган учур болуп, мисалы, айрым бир тааныштарым бар, ошондой ат менен аябай жакын дос, анан барып сырын айтып, ушундай бир жеңилдеп калдым деп. Сиз кандай ушундай учурда эмне кыласыз? Сырыңызды кимге айтасыз көбүнчө? Сырымды эч кимге айтпайм. Апама, эжелер үй бүлөм эле сырымды билет, калгандары билбейт, анткени ар кандай сөздөр болот, ар кандай адамдар болот экен. Ошондуктан үй бүлөмө эле айтып турасыз? Айтып турам. Жакшы. Аябай өзгөчө кызыктуу маек болду, чындыгында. Чоң рахмат. Чындыгында ушундай өзгөчө алтындай болгон убактыңызды бизге арнап бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып, Кыргызстандын желегин желбиретип жүрөрүңүз. Ошол эле учурда айта кетер элем, сөзсүз түрдө баягы моралдык жактан дагы чарчап каласың, ушундай жоопкерчиликти алган учурда сөзсүз түрдө ушундай спорттун бир түрү менен машыгып, эс алып, китеп окуп туруш керек. Ошол нерселерди сунуштаймын. Дайыма ушундай жаркылдап, жайнап, күлүп жүрөрүңүз. Анда сизге азыр мен эркин микрофон берейин, деги эле ошол кыргыз элине, жакындарыңызга учурдан пайдаланып, сизге ушул аалам сулуусу сынагында сизге көрсөткөн жардам үчүн сизге кол сунган жандарга ыраазычылык билдирип кетсеңиз болот. Кыргыз элим, колдооңуздарга чоң рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Жакындарыма ыраазычылык, баарыңыздарга салам, жакшы күн болсун бүгүн. Рахмат чоң. Рахмат. Мына ушундай өзгөчө кызыктуу маектен кийин биз дагы сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиз. Кымбаттуу биздин көрөрмандар, биз сиздерге ушундай кызыктуу бүгүнкү эфирибизге келген коноктор менен баарыңыздар жакшы жакындан таанышып, алардын жан дүйнөсүн, алардын сырларын, ичинде катылып жаткан ой толгоолорун сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Ушундай бир өзгөчө сонун кызыктуу маектер жана кызыктуу сонун жагымдуу жан дүйнөнү эргиткен чыгармалар болду. Ушун менен биз сиздер менен коштошобуз, кымбаттуу биздин көрөрмандар. Ар дайым дүйшөмбүдөн жумага чейин сиздерге ушундай кызыктуу маектерди тартуулап келген 5-каналдын таңкы 5 программасы болду. Саат 8-ден 10-го чейин ар дайым биз менен болуңуздар. Сиздер менен бүгүн Нуриза Пайзитдинова болду. Саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө.